Салам экендештер, арбаңыздар. Россия Федерациясын мигранттарды депортация, выдворение кылганга 2 есе көп мыйзам быйыл кабыл алат тилекке каршы. Ушул боюнча сөз баштайбыз. Сөз баштагандан астына кичинекей жарнама. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, акчага муктаж болсоңуздар, чек арага чыгып келгенге муктаж болсоңуздар, чын эле кыйналып атсаңыздар, биз иштеп жаткан жаамат бар, бекер алып барып, бекер чыгарып келет. Эгерде чын эле муктаж болсоңуздар. Волгоградский проспектте Абубакыр жана Замир деген мырзалар 4-ВХ-тан чыкканда телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 929 633 74 65. Кайрылы бериңиздер. Чын эле муктаж болсоңуздар, чек арага бекер алып барып, бекер чыгарып келет, колдоно бериңиздер. Урматтуу мекендештер, жакында Россия Федерациясы Мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин мигранттарга каршы мыйзамды 2 эсе көбөйтөбүз деди. Бүгүнкү күндө 22 мыйзам, депортация жана выдворение кылчу мыйзамдар бар. Россия Федерациясы ошону 2 эсе көбөйтүп туруп, жакынкы 1-2 айда 43кө жеткиребиз дейт. Россия Федерациясынын аскерлерин дискредитациялоо, атайын согуш операциясын дискредитациялоо, же болбосо полиция кызматкерлерине, Росквардияга жаман сүйлөө, жаман айтуу, аларга жаман көз караш кылуу, ошонун бүт баары тең азыр сүрмө топ менен ошо мигранттардын депортациясын көбөйткөнгө иштеп жатышат. Тилекке каршы 2030 жылга чейин Россия Федерациясына мигранттардын саны азаят, себеп деген 30 жылга чейин миграциялык концепция кабыл алынган. Ошо концепцияны колдоо үчүн ушул мыйзамдар кабыл алып жатат. Жаман айтпай жок деп коет. Бирок Кыргызстан деле өнүгүп атат. Көп мекендештер ошо Кыргызстанга барып, өзүнүн ордун табып, буга чейин ошо курултайдан дагы биздин ажообуз менен сүйлөшкөндө Кыргызстанда жумуш орундары бар. Бишкекте башка өлкөнүн өкүлдөрү жашынакай иштеп атышат. Бангладеш, Пакистан, өзбектер, кытайлар, кыргызстандыктар мекенге эртели кеч келсе, жумуш бизге деле табылат. Эртели кеч Кыргызстанга келип депортация болсо, жашоо аны менен токтоп калбайт. Ала тообуз бар, ысык көлүбүз бар, мекенибиз бар, кымызын ичип, суусунан ичип, абасынан дем алганга эмне жетсин. Ошон үчүн кандай болсо дагы Кудайга коелу, силер ден соолукта болуңуздар, сак саламат болуңуздар. Бирок мыйзамды бузбай, Россия Федерациясында мыйзамды эмгектенип жүрсөңүздөр, мыйзамга баш ийип, мыйзамды бузганга аракет кылыңыздар. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары андан ары улантып кете бересиздер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрылы бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен иштеп көрүңүздөр. Болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлери мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.